Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында Бишкек шаарындагы ынтымак эс алуу багына көчөттөр отургузулду. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиги уюштурган иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана конфессиялар аралык кеңешинин өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын негизги максаты социалдык инфратүзүмдү, шаардын санитардык абалын жакшыртуу, жашылдандыруу, көрктөндүрүү менен бирге конфессиялар аралык диалогду чыңдоо. Министрлер кабинетинин төрагасы дүйнөдө көптөгөн терс көрүнүштөр болуп жаткан чакта Кыргызстан конфессиялар, этностор аралык тынчтыкка жана биримдикке чакырып ушундай керектүү жана жемиштүү иш-чараларды өткөрүүнү суранам деп билдирди. Дүйнөдө ар бир киши өзүнөн кийин балдарын мурас кылып калтырат экен, бирөө дүйнөсүн калтырат экен. Биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаров ушу биздин келечекке, биздин балдарыбызга ушу жашыл мурас калтырып кетели деген өзүнүн ой пикирин Глазгого барганда дагы бүт дүйнөлүк лидерлердин астында дагы айтты эле. Анан ошону утурлай биздин өкмөт дагы, анан бүгүн сиздердин баарыңыздарга терең ыраазычылык. Бизде 100дөн ашык этностор бар, 30тан ашык ар кандай агымдар бар. Кудайга ишенүү жагынан баарыңыздар биригип, чогулуп алып, анан мына бүгүн келип ошо жашыл мурасты балдарыбызга тыштап кетели, кол кабыш кылайлы деп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык.